Assalamu alaikum dostlar, саламатсыздарбы? Барыңарды Курбан айты менен куттуктайбыз. Бул Сузак азыр мына окулуп бүттү. Чынар жами мечитинде. Азыр Чынар жами мечитинде окулду. Бар жок бүттү намаздар. Эми азыр юбилейлүк майрам тосуп алуу ушундай иш-чаралар болот. Көчөлөрдө күрөш уюштурулат, андан сырткары кой союп курмандык кылат, мал союп курмандык кылат, эт таратат элдер. Ушулай үй бүлөсү менен ушундай иш-чаралар болуп өтөт достор. Достор, бул Сузак. Барыңар дагы бир жолу Курман айтыңар менен куттуктайбыз. Чынден соолук Курман айтта ар дайым ушундай адам эң биринчи кезде анын мааниси болгон адамдын өзүнүн ичиндеги айваны сезимдерин курман кылуу баарыбызга насип болсун. Ошол адамдын эки түзүлүшү бар, руху жана ушундай денесинин талаптары менен жашоо деп коебуз. Ушул жашоодо айвандык талаптарга эргешпей, тескерисинче ушул рухтун талаптарына эргешип, жашоодо өзү бешти тапканга аракет кылуу, айвандык өзүбүздүн ичибиздеги айванды эң биринчи кезде курман кыла алуу, ушундай сапатты арттыруу менен өзгөчөлөнүп турат. Бул Курман айт негизги максаты адамдын өзүн өзгөрүүсү, руханий тазалануусу. Достор, Сузактан баарыңарга салам. Дагы бир жолу Курман айтыңар маарек болсун.